لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله hadis jana anın düşündürmesi. 34. hadis. Abu Said al-Hudar radiyallahu anhu aytat: "Men Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytıp жатканын uqtum. Эгерде силердин бирөөңөр күнөө ишти көрсө, аны колу менен токтотсун. Эгерде колу менен токтото албаса, аны сөзү менен токтотсун. А эгерде сөзү менен да токтото албаса, аны жүрөгү менен токтотсун. Мына ушул ыймандын эң төмөнкү даражасы." Сахих Муслим. Хадиске түшүндүрмө. Хадистеги күнөө ишти көрсө деген сөз күнөө ишти көзү менен көргөн адам гана эмес, күнөөнү кулагы менен уккан адамды жана баланча жерде күнөө иш кылынып жатат деп кабар жеткен адамдарды дагы камтып кетет. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде силердин бирөөңөр күнөө ишти көрсө, анда аны колу менен токтотсун. Эгерде колу менен токтото албаса, анда сөзү менен токтотсун деп бардык үммөткө буйрук иретинде айтып кетти. Ошондуктан кимдир бирөө күнөө ишти көрсөң адамдарды андан кайтарың деп сага ким буйрук берген деп сураса, эч термелбестен пайгамбар буйруган деп жооп берген. Экинчи, бир ишти анык күнөө экендигин билбей туруп андан кайтарганга болбойт. Бул нерсе эки жол менен түшүндүрүлөт. Биринчиси, бир нерсенин анык күнөө арам экенин билүү. Экинчиси, бир иш кээ бир адамдар үчүн күнөө жана арам болушу мүмкүн, а бирок кээ бир адамдар үчүн күнөө эмес болушу да мүмкүн. Мисалы, Рамазан айында таң аткандан баштап күн батканга чейин жеп ичүү күнөө иши болуп саналат. Ал эми оорукчан, мусафир адамдар үчүн жеп ичүү күнөө болуп саналбайт. Анткени аларга шарият тарабынан ооз ачуу уруксат берилген. Мына ошондуктан күнөө иштерден кайтаруу үчүн ушул нерселерди билүү зарыл. Үчүнчү, бул хадисте белгилүү болгондой, ислам дини жеңилдиктин дини жана ошондой эле ислам дини адамдардын колунан келе турган иш-аракеттерди гана буйруйт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде эгерде колу менен токтото албаса, анда сөзү менен токтотсун деди. Төртүнчү, эгерде адам бир күнөө ишти колу менен да жана тили менен да токтото албаса, анда жүрөгү менен жаман көрсүн. Жүрөгү менен жаман көрүү бул ошол күнөө ишти жаман көрүү жана качан ошол күнөөнү токтотууга күчүм жетсе, токтотом деп ичинен бекем чечим чыгаруу. Суроо, бир адам күнөө кылып жаткан адамдардын алдына барып, мен бул күнөөлөрдү жүрөгүм менен жаман көрөм деп коюп, алар менен бирге олтура берсе болобу? Жок, алар менен бирге олтуруусу таптакыр болбойт. Анткени ал күнөө иштерди чын эле жүрөгү менен жаман көргөндө, анда ал алар менен эч качан бирге олтурмак эмес.